Ал эми бүгүнкү биздин темабыз эртеңки жалпы мусулмандардын эң маанилүү майрамы болгон Курман айт жөнүндө бүгүн сөз козгомокчубуз. Ал жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз кадырлуу коноктуу адисти чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер сиздерди тааныштырып өтөйүн. Бактияр Ажы Токтогазы уулу муфтияттын халал индустриясын өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Бактияр Ажы студиябызга кош келиптирсиз. Айтыңыз маариф болсун. Рахмат, бирге болсун. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, эскерте кетейин. Биз түз эфирдебиз. Эгерде айтылып жаткан ошо Курман айт боюнча суроолоруңуздар, пикирлериңиздер, ойлоруңуздар, каалоо тилектериңиздер болсо кыргызстандыктарга анда 67 01 91 сандарын терип түз байланышка чыксаңыздар болот. Урматтуу Бактияр Ажы, мен биринчи эле суроом, келиңиз жалпы телекөрүүчүлөргө маалымат берип кетелик. Ушул Курман айттын мусулмандар үчүн мааниси кандай? Бисмиллахиррахманиррахим. Жараткан Алла Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Алла Тааланын саламы жана салаваттар болсун. Ислам дининде Курман айт өтө маанилүү, өтө мындай керектүү, өтө шаңдуу айттардын бири. Бул айттын маанилүүлүгү ушул мындай сар эсеп салып көрсөк, Кудай Таала ошо чоң парыздардан кийин ушул мусулмандарга сый катары айтты тартуулаган экен да. Мисалы үчүн орозо айт. Чоң биз орозо 30 күн кармайбыз да, кийин айт болот. Курман айтта дагы карасак, ажылык амалдары болот. Мисалы үчүн ажылыкта анан ошо ажылыктан кийин же ошо ажылык учурунда айт. Ушул маанилүүлүгү ушунда да, чоң ибадаттардан кийин. Анан Курман айттын тарыхына бир токтоло турган болсок, бизге баарыбызга белгилүү эле Ибрахим пайгамбардан башталат. Ибрахим пайгамбарга Кудай Тааланын аяны келет, түшүндө келет. Ал түштө ошол сүйүктүү болгон, өзүнө жакын уулу Исмаилди курмандыкка чал деген аян келет. Ал бир эле күн келбейт, 1-2-3 күн келет. Андан кийин бул жөнөкөй эмес түш, бул Кудай Тааладан келген аян, муну аткарышым керек деп чыгат. Анан баарыбызга белгилүү, ошол бул окуя Меккеде болгон окуя болот да. Ошол жерге барып сүйүктүү баласын мына эми Кудай Тааланын буйругун аткарып атам, кандай гана болсун, мен даярмын деп бычагын сууруп чыгып, мына эми эле курмандыкка чалып муздайын дегенде өтпөй калып, Кудай Таала ага баягы малды жөнөтөт. Эми ар кандай риваяттар келет, бир кочкор деп. Эң негизгиси ушу мал түшүрүлөт да, ошол малда курмандыкка чалат. Бул исламга чейин эле болуп башталган. Ал эми бизде, мисалы үчүн Мухаммад пайгамбарыбызда ошол өзү иш жүзүндө өзү курмандыкка бир топ малды чалып өзү көрсөтүп берген. Ажылык учурунда ошондой эле Кур'ан-ы Каримде Каусар деген сүрө бар. Ал сүрөдө эмне деп айтылат? Фасолли ли роббика ванхар. Сен Раббиңе, Кудайыңа намаз окудагы курмандык чал деп айтылат да, бул буйрук иретинде. Анан ошондон бери, мисалы үчүн, ислам дүйнөсү, бардык мусулмандар ошол курмандык чалат. Ошо айтты, ошо курмандыкты чалып, туугандарын, досторун, жакындарын, муктаждарды баягы берип таратып, сыйлап өткөзүшөт да. Курмандык чалат деп калдыңыз. Келиңиз ушу курмандык чалуу боюнча кандай мал жандыктарды курмандыкка чалып союш керек жана шарттар кандай? Кимдер союш керек, ошого да маанилүү да? Курмандык бул белгилүү убакытта белгилүү малдардан гана чалынат. Белгилүү убакытта. Эмне үчүн белгилүү деп атам? Мунун убактысы Курман айт намазы окулгандан кийин бир айт күнү, экинчи айт, үчүнчү айт күнү шам намазга чейин сойсо болот. Эң жакшысы ушу биринчи күнү.
Калган убакыттардагы сойсо болот. Ушул убакыттарда койдон, эчкиден булар 1 жаштан болуш керек. Койдон эгер козу дагы болот, 6 айдан ашып, бирок баягы караганда чоң 1 жаштуулар менен теңдей көрүнгөн семиз, эттүү болсо ал дагы жарайт. Ал эми эчки жарабайт. Ал сөз түрдө 1 жылдан ашысы керек. Ал эми бул кой эчки. Бодо малга токтоло турган болсок, бул жерде уй, мисалы үчүн, анан төө. Бул жерде жылкы дагы жарабайт. Мисалы үчүн кыргыз канчалык сүйсө дагы, канчалык аны даңазаласа дагы, бирок курмандыкка бул жарабайт жылкы эт. Жылкы баласы. Неге? Бул эми эреже ушундай да, агай. Курмандыкта ушундай эреже пайгамбарыбыз көрсөткөн жана айткан ушул жандыктардан гана курмандык чалынат. Уйдун ошол буканын жаштары бул 2ге чыгыш керек. Бул баягы 1 жаштык торпоктогу жарабайт. Сөз түрдө 2ге чыгып, 2ден ашышы керек да. Ошондой уйлар болушу керек. Төө болсо бул 5ке чыгышы керек. 5 жашар төө, андан ашкандары. Анан кой эчкини бул 1 кишинин гана атынан чалынат да. Майда жандыкты. Майда жандыктар. Ал эми ошо бодо малды, төнү 7 адам чогулуп алып, биригип алып курмандык чалса болот. Анан бул жерде эң маанилүү нерсе, бул жерде ошол 7 адам биригип алып чалып атканда ар биринин ниети, ыхласы бул курмандык чалуу болсу керек. Бул жерде эт эмес, баягы муздаткычта эт түгөнүп курмандык чалам деген эмес. Бул жерде Кудай Таала мага милдеттендирген экен, мен ушуну Кудай үчүн өзүмдүн атыман курмандык чалып атам дейт. Ошол эрежени сакташыбыз керек. Анан бул 7 дедик, эң көбү 7. Бул жерде 6 адам болсо болот, 4 адам, 3 адам, 2 адам, жада калса 1 адам деле 1 бодону курмандыкка чалса болот да. Бирок 7ден ашпасы керек. Бардыгын ниети ушу курмандык чалуу болушу керек. Ошол бодо малды айталык да, сойду делик 7 адам. Алар кантип бөлүштүрүш керек? Ошол бөлүштүргөндө ар бирине так бөлүнүш керек. Мисалы үчүн 10 килодан тийдиби? Мына бөлө турган болсок, ар бирине 10 килодан тийиши керек. Буякта бирөө 15, экинчиси дагы 15, мынтип 20 деп албаш керек. Тең бөлүнүш керек. Тең бөлүнүш керек, тепе тең бөлүнүш керек булар. Эгерде 7 киши деп атпайлыкпы, сойду дейлик бодо малды соопчулукка беремдешсе кандай болот да? Мен бул жерде мындай да агай. Бул курмандыкты толук эле этин бөлүп албай, элге беребиз десе жалпы ага дагы болот. Рухсат. Жок, муну өзүбүз барып бышырып элге, мисалы үчүн конокторго таратабыз десе, той кылабыз десе, буга да макул. Жок, мен үйүмө алып кетем десе дагы болот да. Бул жерде бизде ниетибизде ушу курмандык чалуу эле да. Анан ал жакта баягы эт жейм эмес, ал кийинки эле эме да маселе. Бирок эң негизгиси кааласа ал бардыгын ошол жакта муздап, баягы курмандык чалып таратып жиберсе болот. Кааласа канча бир бөлүгүн алат. Ошо малды соёрдо анын шарттары кандай кылып союш керек? Шарттар бардыгы эле ошол бизде баягы исламда кандай талап кылынган болсо, ошол эле шарттар. Мисалы үчүн ал муздардын астында Алла Таалама сыйынып, ошол Кудай Тааладан жалбарып, дуа тилек кылып, анан жанакы муздап жатканда бисмилла Аллаху акбар деп Алла Тааланын ысмы айтылыш керек да. Бул бардык жанда. Анан бул жерде жакшы бир эмени айтып калдыңыз, Сурон. Курмандык кээде мисалы үчүн жанакы мал сойгон жерлерде көп мал алып келиши мүмкүн да. Ошол жерде ар бирине ошо Алла Тааланын ысмы айтылыш керек. Жалпы мисалы үчүн кыргызда бата кылып коет, бул жакшы. Бирок ошо муздай анга келгенде ар бирине Алланын ысмы айтылыш керек да. Бисмилла Аллаху акбар деп аны унутуп калбаш керек.
Биз бодомалда айттык, майда жандыктарды сойгон адам кантип бөлүштүрсө болот да, ошо койду эле дейлик. Эми койду бул жеке бир адамдын атынан болот да, муну бөлүштүрө албайт. Бул жерде 2-3 адам да кошула албайт. Бул майда жандыктарды ар бир адам өзүнүн атынан гана союлат да. Анан бул жерде мындай да, курмандыкты биз кимге милдеттүү? Кимдер, мисалы үчүн, Ушу суроону берейин деп аткам, ушуну кенен токтолсоңуз болобу? Бул жерде мындай да, биздин динибиз мындай реалдуу карайт да, бай адамдын шартын. Бизде бай адам деп кимди айтабыз деп дагы бар да. Биз эгер алтын менен эсептей турган болсок, алтын менен бул бир 245 миң сомдой акчасы бар адамда бул алтын менен эсептегенде бул 85 грамм. Эгер күмүш менен эсептей турган болсок, бир 32 миң сом болот да. Себеби күмүштүн баасы мындай арзаныраак, төмөнүрөөк да. Ушундай акчасы бар, жосо ушундай ушуга тете товары бар адамдар милдеттүү да. Ал эми мындай акчасы жок адамдар сен Кудай Тааланын алдында милдеттүү эмессиң. Эч ким аны баягы сен союшуң керек деп талап кылбайт. Ал эми ушундай каражаты бар адамдар союсу керек. Баягы милдет болуп эсептелинет да алар. Эми азыр бир орто эсеп менен эсептегенде бир 15 миңдин айланасы болот да, эгер майда жандык. Бирок ошо 245 миң адамы ошо акчасы бар адамга мен ойлойм, бул баягы оордук деле тудурбаса керек. Бул жерде караңыз агай. Бул социалдык дагы бир кайрымдуулук дагы бир мааниси жатат да, сыры жатат. Мисалы үчүн биз эгер жанакындай 3кө бөлө турган болсок, курмандыктын этин бир бөлүгүн муктаждарга, бир бөлүгүн ошол келген конок болуп келген туугандарга, бир бөлүгүн алып койдуңуз, мисалы үчүн муздаткычыңызга, өзүңүзгө. Ошол өзүнүн мал мүлкү менен дагы муктаж болгон элдерге бөлүшүү бул кандай гана соо. Бул биринчиден курмандык чалып атат, экинчиден ал башкаларга бир сүйүнүч, кубаныч тартуулап атат да. Бизде бардык телегей тегиз эмес. Муктаж болгон адамдар ошол эле этти канча убакыттан бери жебей жүргөн адамдар деле болушу мүмкүн. Кээ бир адамдарга сезилбейт да, себеби ал өзүнүн чөйрөсүндө көрбөйт. Бирок мындай карап көрсө, изилдеп көрсө бар. Ошондуктан мындай учурда дагы бул сооп. Анан бул Кыргызда кан чыгаруу деген бар, илгертен. Мунун чоң бир даанышмандыктары бар да. Бул бекеринен эмес, бул кандай бир шүгүрчүлүк билдиребиз, мисалы үчүн Кудай Таалага мына сенин милдетиңди аткарып атабыз, аман эсен жүрөмүн, ден соолуктамын, элде тынччылык болсун, амандык болсун деген бир тилектерди метип, мунун чоң бир сырлары, даанышмандыктары бар да. Курман айт күнү, мынакей Кудай буйрса эртең бизде чоң майрам Кыргызстан мусулмандары үчүн. Кантип майрамдашыбыз керек? Анын дагы мындай бир жол жобосу, шарттары барбы? Эң ошол жол жобосу эле ошол курман айт намазына барып, айт намазын окугандан кийин эми бизде билесиз, бардык баягы кыргызстандыктар бизде Арапа деп, бизди бүгүн эле Арапа айбашы деп эле биздин апалар, энелер даярдык көрө баштайт да, эртеңки күнгө баягы боорсок жанакы таттууларын, керектүү болгон тамактарын дастаркандар. Бул ошондой нерсе менен башталат да, агай. Биз мусулман өлкөсү катары бизде ошол майрам билинип турусу керек да көчөдө. Бизге келген адамдар, мисалы үчүн биз айтып атабыз, мусулманбыз дейт. Туугандар, силердин мусулмандыгыңарды каяктан көрөбүз дейт. Мисалы үчүн, эгер биз турист айталы да. Келди, ал айтат, силерди курмандыкпы, силерде бүгүн жемне көрүп атабыз. Бирок деген ошол бир шаан, шөкөт бир көрүнүп туруш керек, билинип туруш керек. Дагы жакшы мисалы үчүн жанакындай
шаарларда жанагы баннерлер, билбордтордо эгер ошондой бир жазуулар болсо дагы жакшы болмок да, куттуктоо. Анан бул жерде эмне кылабыз? Биз ошол туугандарыбызга барабыз, айттап, курмандыктын дамын татабыз, баягы эгер кимдир сойгон болсо. Ошол досторубузга баягы барабыз дегендей. Иши кылып, мындай шаң шөкөт менен өтүш керек да. Айтташ керек экен. Айтташ керек, барыш керек. Сөзсүз түрдө баягы өтүп кеткен жакындарга, тууган урукка Куран окулуш керек да, туурабы? Бул жерде мындай да, агай. Мындай кээде бир түшүнүк болот. Ошол айтта өлүктөргө гана баягы бир Куран окулат окшойт. Бирок бул андай эмес да. Себеби курман дегенде элдин көбү ошо бизде ассоциация болот да. Бул андай эмес да, агай. Бул тирүүлөрдүн майрамы. Тирүүлөрдүн майрамы. Бул баягы куттуктап, бири-бирибизге барып, көптөн бери көрүшпөсөк, ошол көрүшүп, ал-акыбалды сурашып, анан ошо менен биргеликте бул салтка айланып калган. Бул жерде Куран окуп койсо, анын эч кандай зыяны жок. Сооп, баягы өткөндөрдү да эстеп, ошонун сообу дагы жетсин деген. Бирок бул бизде жанакы ассоциация болбош керек. Бул баягы өткөндөрдү гана эстеп, Куран окулуп, ушундай нерсе болот экен, курмандык чалынат экен. Жок, андай эмес да. Жана мен айттым, курмандык кимге чалынат, кандай чалынат, ошол эрежелерди баягы сакташ керек. Негизи эле эртең мынакей Кудай буйрса Курман айт, сиздер муфтият тараптан кандай иш-чаралар эртең жүргүзүлөт? Ошо жөнүндө да телекөрүүчүлөргө маалымат берип койсок, себеби айт намаз каерде болот дегендей. Буйрса эртең ошо айт намаз программасы 6 саат 6-да башталат. Эски аянтта 6-да башталат. Ал жерде ошол баяндар айтылат, ошол имамдардын, дамлалардын баяндары айтылат. Анан ошол 7:30-да окулат да. Ошого чейин баяндар айтылат, муфтинин сүйлөсү болот, куттуктоо болот, балким өкмөт тараптан, же болбосо мэриядан ушул баягы коноктор келет, куттуктоосу болот. Анан баягы 7:30-да намаз окулат, айт намаз окулат. Анан бардык жарандарды айтып кетишим керек, ушу Бишкектеги ушул убакыттан кечикпей келиңиздер, эгерде айтты ушул эски аянтта окуйм десеңиздер. Ал эми башка жерлерде, аймактарда ошол эле саатта, бирок мечиттерде окулат да. Бул программа бардык Кыргызстанда бирдей. Себеби бирдей болгону жакшы, кээде ошондой окуйм дедиңер эле 7:30-да, бирок эрте окуп салыптырсыңар, жоксо кеч окудуңар дегендей болбош керек. Бардык бир тартипте болсок жакшы болот да. Ошо менен баягы программа ушул. Ооба, себеби айтып атканыңыз дагы жөлү, орозо кармап атканда деле кайбир биздин облустарда бизден кечирээк ачып атышты, кээ бир жерде бул Бишкек шаарына салыштырмалуу эртерээк ачып атышты дегенде ошондой эле намаз окулат экен да. Ооба, бул жакта ошол убакытты эметиш керек, эсептеш керек. Анан ушул маанилүүсү. Анан агай, мен бул курмандык чалууга дагы, малга дагы бир айтчу маалыматым дагы турат. Айтып берсеңиз болот, ооба. Бул курмандык чалына турган малдар дени сак болуш керек. Дени сак болуш керек. Тактап айтканда бул оорукча мал болбосу керек. Андан кийин баягы 6 саны аман. Кулактары кесилбеген. Бизде малдын кулагына эн салат. Ооба, азыр салып калды, мамлекеттик деңгээлде бул көзөмөл болуп атпайбы? Бир аз кичинекей учтарынан кесилген болсо бул эчтеке эмес. Бул жарай берет. Бул кулагынын көбү, же 3-төн 1-ин кулагы жок болбосу керек да. Куйруктары бүтүн. Кээде кээ бир койлордун бир түрү бар. Куйруктарын кесип салышы мүмкүн да, узун болот. Андай мал жарабай калат да. Ошондуктан куйруктары бүтүн. Көздөрү, мисалы үчүн аман эсен, баягы кээде сокур болуп калат, көрбөгөн, жок андай эмес. Ошол семиз, ал акыбалы жакшы, көргөн,
алты аман ушу баягы сандары баягы аман эсен ушундай малды союш керек да. Эң жакшысын баягы себеби ушу милдетти аткарып атканда жакшы эптеп септеп эмес, баягы арыгын өлөйүн деген эмес. Жок, ошол мына жарай турганын биз ошол курмандыкка чалуубуз керек да. Ушул маанилүү. Анан бычылган мал жарайт. Анан кээде бугаз, кээде көрүп каласыз, элдин арасында сөз болот, жок, болбойт экен, жок. Тескеринче бул бычылган мал баарыбызга белгилүү, аны жөндөн эле бычпайт. Ошол жакшыраак семирсин, эттүү болсун деп анан бычат эмеспи. Ошондуктан мындай мал жакшы жарайт. Эч баягы кабатырланбаш керек, эмне болот деп. Анан бул уш курмандыкты союудагы, муздоодогу. Анан бул жерде дагы бир маселе бар да, агай. Мисалы үчүн кээ бир адам өзү сойбостон курмандыкты ошол акчаны бирөөгө берип, бирөө сойдурса болобу деген маселе чыгышы мүмкүн да. Бизде ошондой баягы практика жүзүндө бар. Кээ бир адамдар, кээ бир фонддор кылышы мүмкүн. Мисалы үчүн чет жактагылар ушундай кылат экен. Ошол Америка, Европа, Корея азыркы кыздар эми дүйнөнү кезип кетишпедиби? Ошол жактагы балдары, кыздары салат экен. Ата, апа, мына бул каражат курмандык чалып койгула дейт. Мындай кылса болот. Баягы тиешелүү малды, жанды алып, союп, ошол бул эң соңу. Эгерде ушу курмандыкка союлган малды ашып калган эттерин сатса, демек сатып ийгендер да болот экен да. Ошондой болсо бул курмандыкка жатпайт экен анда. Бул эми сатылбайт да. Бул сатылбайт. Бул сатылбайт. Бул сатылбайт. Бул эт сатылбайт. Эгер берилсе, жөн эле бекер берилет соопчулук үчүн. Аны сатканга болбойт да. Анан бул жакшы эметтиңиз, суроо айттыңыз, маселени көтөрдүңүз. Мисалы үчүн ошо мал сойгон жерлерге барганда дагы баягы анын терисин сатам деген болбойт да. Эгер аны жасап бирдеме кылып иштетсе болот. Эгер берем десе, анда жөн эле берип коюш керек. Анан бизде бул Бишкекте ошол кызмат акысы бар. Сойгонду биз шаарларда ошону да бериш керек да. Баягы эттен союп аткан кишиге бериш керек. Бериш керек. Баягы эттен аласың эмес. Жок, ошол ал акысы өзүнчө берилиш керек, төлөнүшү керек. Ал анткени эмгектенип атат да. Ооба. Ошону дагы эске алып коюшубуз керек да. Мына өзүңүз айтып калдык, эл аралык уюмдар баягы кайрылып, мен билем, муфтият сиздерге, муфтият тарапка Кыргызстандын дин мусулмандар башкармалыгына көптөгөн ушундай эл аралык уюмдар, ошол эле Арабиядан, арабтардан, түрктөрдөн, боордоштордон келет экен да. Сиздерге бүгүнкү күндө ошондой кайрылгандар болду, малдар союлуп атабы жана союлса алар кантип эттер элге таратылат да? Бизде мындай агай практика жүзүндө жок да. Себеби деген муну азыркы учурга чейин муфтият ишке колго ала элек. Муну ошол фонддор, мисалы үчүн сиз айтмакчы, Туркия жана башка араб фонддор өздөрү таратышат. Демилгөтөр өздөрү таратат. Өздөрү баягы сойдурат, өздөрү таратат. Бизге андай баягы алып келбейт да. Анан бизге дагы союп бергиле дебейт. Алар өздөрү ошол фонддор бар, ошол шаарда балким тургандар тааныйт болуш керек, билет. Алар баягы тизместе болушу мүмкүн. Муктаж болгондордун ошолорго гана таратып берет да аларчы. Муфтият тараптан, сиздер тараптан баягы малдар союлабы, өзүңүздөр баягы багыштап союп элге таратасыздарбы? Жок, бизде андай жок да. Бизде андай жок. Эгер сое турган болсо, ар бир кызматкер өзүнүн атынан баягы эгер ошол бай болсо, байлардын катарына кирген болсо, алар өздөрү баягы союп таратса таратып аткандыр. Бирок муфтият расмий идара катары ал жерде баягы союп таратпайт да. Сиз ушул мынакей халал индустриясынын бөлүм башчысы экенсиз да. Бүгүнкү күндө ушул мынакей биз айтып аткандай эле ошо адал да азыркы айтып аткан адал эттер, адал тамак деп атабыз да. Кандай өнүгүп атат ушу?
Эми жылыш барбы деген суроо буюрса жылыш бар. Эми бул баягы соода экен, кээде ылдый болот, кээде өйдө болот деген, бирок жылыш бар буюрса. Бизде баягы экспортко дагы чыгып аткандар бар, жок эмес. Бул жактан баягы эттерди, малдарды экспорттоп, баягы бияктан союп, ошол козу деп коебузбу, кой эттерин экспорттогон мекемелер бар. Бул дагы жакшы көрүнүш, себеби бизде мындай малдын эти кандай десем, мындай жакшы сапатта, даамы башка, чөбү, суусу, ошонун баардыгы таасир этет экен. Ошондуктан бул муну кадырлап, муну баягы билгендер жакшы баада алат да. Ошондуктан бизге бир ыңгайлуу шарт болсо эле ушу биздин ишкерлерге бул жерде калбайт да буюрса. Канча жыл болду сиздердин ушу халал бөлүмү иш баштаганына, муфтиятына? Биздики бир 4-5 жыл болуп калды. Бул биз мамлекеттик мекеме менен чогуу иштешебиз, себеби Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин алдында Кыргызстандарт деген бар. Кыргызстандарт менен биргеликте биз ушул халал сертификаттарын берип иш алып барабыз да. Анан биякта сиз айтмакчы экспортко дагы чыккан тармактар бар. Андан кийин эле бул ички базарга дагы соода кылгандар бар да. Эми негизинен биздики көбүнчө азыр ички баягы базар десем жалышпайм. Кайрылгандардын саны көп атабы, жана ошондой эле сиздердин жеке менчиктеги ушул халал деген сертификат берүүчү бизде дагы ушу ишканалар бар да, айырмачылыгы эмнеде? Эми биз баардыгыбыз баягы халалды жеткизели эл арасына, өнүктүрөлү деген максатыбыз бир эле. Туура айттыңыз, бул жерде 4-5 баягы иштеп аткандар бар. Айырмачылыктар эмне? Мен эми айырмачылыктарын биздики бир өзгөчөлүктөрү болушу мүмкүн. Кандай өзгөчөлүк дегенде биз расмий баягы мамлекеттик мекеме менен чогуу иштешебиз. Анан ошол диний маселеде муфтият болгондон кийин расмий биз ошо чогуу алып барабыз да ушул маселе. Эми башка уюмдардыкы алар жеке да, алардын адистери баягы өздөрүнүн деңгээлинде да. Азыр эми кайрадан ошо биздин темабызга Курман айтка өтсөк да, Курман айт деп айтып атпайлыкпы? Бул сөздүн башында сиз дагы кенен маалымат берип кеттиңиз да. Курмандан эми бул тарыхына токтолдуңуз, эмне үчүн Курман айт деп айтылып калган? Жакшы айтып бердиңиз да. Курман дегендин бүгүнкү күндө чындыгында жалпы мусулмандар белгилеп, мынакей башталды болуш керек. Кээ бир саатыбыз биздики эми дүйнөдө ар кандай да башталды да. Алдыда биздики мынакей көрүп аткан телекөрүүчүлөргө шарттарын айтып бердиңиз. Кандай каалоо тилек айтасыз кенен ошо бизди көрүп аткан телекөрүүчүлөргө эртеңки Курман айтка? Кандай бир жакшы тилектерди айтып өтөсүз? Урматтуу кыргызстандыктар, келе жаткан айт майрамыңыздар менен куттуктаймын. Ар бир силердин ошол кандай жакшы ой максаттарыңыздар болсо, Алла таалам ошолорду ишке, ийгиликке ашырсын. Элибизде тынчтык болсун, амандык болсун, чек арабыз бүтүн болсун. Кудай таалам бизди ар кандай душмандардан, көрө албастардан, баягы бут тозгондордон Кудайым өзү сактаган болсун. Жакшы маанайда башка дагы эфирлерден жолукканча сак саламат болуңуздар. Сиздер дагы урматтуу муфтият өкүлдөрү, Кыргызстан дин башкармалыгынын келе жаткан ушул ыйык чоң Курман айт майрамыбыз менен чын дилибизден биздин телеколлективдин атынан да куттуктап кетмекчибиз. Дайыма эфирге келип бизге кенен маалымат берип турасыздар. Терең ыраазычылык билдиребиз телекөрүүчүлөрдүн атынан. Айтыңыздар марек болсун. Рахмат бирге болсун. Рахмат убактыңызды бөлүп бизге келгениңизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, баарыңыздарды келе жаткан эртеңки ушул ыйык Курман айтыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктамакчымын. Ишиңиздерге ийгилик, амандыкта, сак саламат болуңуздар.